ошо туура кылат, тыйыш керек, чечиш керек, жууш керек, араб кулдар, ата бабалар андай кийинген эмес деп ушундай туура эмес сөздөрдү башташат да. 17-18 жаш чейин конфессиялар бар, ар кандай диний уюмдар. Ошолордун арасында деструктивдүү да уюмдар бар, жанагындай максаттары башкалар. Тилекке каршы азыр социалдык медиада исламофобиялык маанайдагы деструктивдүү айрым бир топтор же адамдар, анын ичинде фейк аккаунттар дагы Ошол максатта гана бетин жапканга мүмкүн болбогон ошого чек коюлду. Бул жерге хижаб маселеси жок. динди баягы саясий үгүт ишинде же саясий упай топтоо максатында динди колдонууга кандайдыр бир чектөө киргизилип атат. Бирок Кыргызстандагы негизги светтик деген түшүндүрмөсү, жалпак сөз менен айтканда, дин мамлекеттик башкарууга аралашпайт. Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы динге байланыштуу мыйзамды толук өзгөртүүнү сунуштап, мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов менен юрист Эржан Сулайман болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом, негизи ушул мыйзам долбоору боюнча учурда талап бар беле? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул мыйзам долбоору боюнча элге кайрылып түшүндүрмө бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Туура айттыңыз. Бул мыйзам учурда коомдук талкууга чыгып, мыйзам долбоору коомдо аябай талкуу, кызуу бир талкууда жаратып атат. Учурдан пайдаланып айта турган болсок, бул мыйзам бүгүн эле келип чыга калган жок да. Бүгүнкү күндө эле биз чыгып, бул мыйзамды иштеп чыга калалы, зарыл боло калды деген маселе эмес. Тактап айтканда, бул 2015-жылдан бери ушул мыйзам долбоору иштелип жаңыланып келатат. Жүйөлүү бир себептерден толуктоо, тактоо максатында ушул күнгө чейин келди. Буга эмне себеп болду дей турган болсоңуз, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы дин жаатында тез өнүгүп бараткан, динге ишенгендер саны көбөйгөн мамлекеттердин бири. Бул бир тарабынан мамлекет тарабынан жарандарга дин тутуу эркиндиги толук камсыздалып атат деп белгилесек болот. Экинчиден, дин жаатын жөнгө салган жалгыз бир гана мыйзам бар. Бул Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамы. Бул мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. 2008-жылы ошол жылы республика боюнча ашып кетсе 1000ге жакын балким диний уюмдар болгон, каттоону өткөн расмий. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоосун өткөн 4300 диний уюм бар. Мындайча айтканда, 2008-жылдан берики көптөгөн дин жаатын өнүгүүлөр пайда болду, ар кандай маселе көйгөйлөр пайда болду. Аларды жөнгө сала турган мыйзамдагы бир жаңыланууга, заманбап талапка жараша жаңыланууга бир зарылчылык пайда болду. Ошондой эле акыркы баарыңыздар эле маалым, 2021-22 жылдары республика боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган атайын жумуш топ түзүлүп, республика боюнча ошол бүткүл дин жаатын диний кырдаалды мониторинг көзөмөлдө жүргүзүлгөн. Текшерүүлөр жүргүзүлгөн диний объекттерди, диний уюмдарды. Ошонун жыйынтыгында кээ бир кемчиликтер, жарандар тарабынан арыз муңдар, кайрылуулар келип түшкөн да. Мында оңдоп түзөп, мындай жөнгө салсаңар болот депчи. Ошонун негизинде баягы мониторинг жыйынтыгы боюнча жана айткандай эле заманбап дин жаатында пайда болгон көйгөйлөр, маселелерди чечүү максатында бүгүнкү күндө ушул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Жакшы, Эржан мырза, негизи сиз бул мыйзам долбоору менен таанышып чыктыңыз да. Анан эмнелерди айта аласыз бул мыйзам долбоору боюнча? Негизи учурда ошол диний чөйрөнү жөнгө сала турган мыйзам долбоору, ошол жөнгө салуунун ыкмаларын кайра иштеп чыгуу, карап чыгуу бул учурдун талабы болгон. Ошондой эле учурдун талабы бул коом менен же мусулман жамааты менен мамлекеттин бир келишимге, ошол мыйзам аркылуу келишимге, консенсуска келүүсү бул учурдун талабы да бизге жагабы, жакпайбы. Мусулман жамааты да кеңейүүдө, диний эркиндик салыштырмалуу биздин чөлкөмдө бизде көбүрөөк деп көп айтып келебиз. Бирок ошого жараша айрым тобокелдиктер бар,
мисалы мусулман жамаатынын ичинде дагы кандайдыр бир карама-каршылыктар болушу мүмкүн, же мисалы коом жалпысынан кандайдыр бир көрүнүштөрдү оң же терс кабыл алган жагдайлар бар. Ошол эле мезгилде мисалы исламофобиялык маанай дагы күчөп жаткан учур. Мунун баардыгы ошол жалпысынан жөнөкөй сөз менен айтканда мусулман жамааты менен мамлекет мыйзамдын негизинде бир келишимге, консенсуска келиши керек да. Анан эки тарап бири-бирине ошол жаратман жолу аркылуу бири-бирине кандайдыр бир мындай келишип, бири-бири менен келишип, кайсыл бир нерселерден баш тартса, кайсыл бир нерселерде мамлекет көбүрөөк кепилдеп, мисалы ушундай бир келишимге келиш керек. Тилекке каршы азыр социалдык медиада исламофобиялык маанайдагы мындай бир деструктивдүү айрым бир топтор же адамдар, анын ичинде фейк аккаунттар дагы, мисалы Кыргызстанда мына ислам тыйылып жаткандай, жоолукка тыюу киргизилип жаткандай, мындан ары баягы сакал коюлбайт, жоолук кийилбейт, намаз окулбайт дегендей сыяктуу терс маанайды күчөтүп жатышат. Бул дагы тилекке каршы мусулман жамаатынын сезимтал кабыл алышына, кандайдыр бир мындай эмоция менен кабыл алышына алып келип жатат да. Ошол эле мезгилде буну бардык тараптар эске алышы керек. Айрым саясий күчтөр дагы мисалы мындан колдонуп, коомдун кайсыл бир тобун мисалы саясий бийликке каршы тукуруп, ушинтип каршылаштырууну күчөтүүгө аракет кылышы да мүмкүн. Ошондуктан бардыгы ушул сабырдын негизинде өзгөчө биринчи кезекте мусулман жамааты сабырдын негизинде бул мыйзам долбоору менен таанышып чыгып, буну мисалы өкмөт дагы мамлекет дин иштери боюнча мамлекет комиссиядагы талкууларды, коомдук талкууларды уюштуруп, адистердин, эксперттердин пикирин угуп, айрым баягы мисалы чектөөсү мындай балким мындай орчундуу болуп калган же чектен ашып кеткен нерселерди кайра талкуулап карап чыгышы керек деп ойлойм. Мисалы кээ бир маселелерде бул чөйрө, диний чөйрө мамлекет тарабынан кандайдыр бир мониторингке, көзөмөлгө алынышы керек. Бирок бир татаалдуу бир көзөмөл, чектөө мындай аша чаап кетпеш керек да. Мисалы адам укуктарынын алкагында дин тутуу, конституцияда кепилдеген дин тутуу эркиндигинин чек арасын сактоо менен, ошол эле мезгилде сөз эркиндигинин чек арасын сактоо менен бирге диний чөйрөнү да кандайдыр бир мыйзамдуу жөнгө салуу аракети болуш керек, бирок өлчөмдөш болуш керек. Сөзсүз өлчөмдөш, ошол адам укуктарынын чек арасын бузбагандай болуш керек да. Анан айрым мыйзам долбоорлорундагы жаңылыктарды коом кабыл алышы мүмкүн деп эсептейм. Коом кабыл алыш керек, ошол консенсуска барыш керек. Бирок башка чектөөлөр, тыюулар, алар кичине суроолорду жаратууда. Алар мисалы чектөөлөргө кайрылалы кийинчерээк. Мен кошумчалап кетейинчи. Негизи ошол сизге суроомда кандай өзгөртүүлөр күтүлүп жатат бул мыйзам долбоорунун негизинде? Азыр учурда коомдук талкуу жүрүп жатат да. Сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун юрист мырзанын дагы эмесине кошумчалап кетейин. Өтө туура айтты. Бул мыйзамды кээ бирлер туура түшүнүп, түшүнбөстөн, ар кандай баягындай өзүнүн комментарий дейбизби, билдирүүлөрүн таркатып атат. Ошондой эле жана айткандай бизде 17-18 жаш чейин конфессиялар бар, ар кандай диний уюмдар. Ошолордун арасында деструктивдүү да уюмдар бар, жанагындай максаттары башкалар. Ашылар ушул учурдан пайдаланып, элдин баягы динге болгон сезимин пайдалануу максатында ар кандай жанагы байкап атасыздар интернет тармагында. Муну ар кандай багыттарга буруп, өздөрүнүн максаттарын ишке ашырганга аракет кылып атышат. Эң негизи айта турганда алар айткандай баягы дин тутуу эркиндигин чектеп атат. Бул жерде мыйзамдуу чектөөгө, тыюуга багытталган экен деп атат. Бул мыйзам, дагы бир жолу айтып кетейин, бул мыйзамдын максаты эң биринчи жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо мамлекет тарабынан. Экинчиден, ушу мамлекеттин светтик принцибин бекемдөө, ушуга багытталган. Ушуну багыттоо максатында бүгүнкү иш алып барылып атат. Анан сиздин айтууңуз боюнча албетте өзгөрүүлөр бар. Жана айткандай өзгөрүүлөрдүн негизги максаты ошол биз дин жаатын эффективдүү жөнгө салып көзөмөлдөө
көзөмөлдөгө кээ бир мыйзамдардын талаптар керек бизге колдонгонго дегенде ошо тартипке келтирүү, жөнгө салуу, туура эмес идеологияларды алдын алуу максатында ушу кээ бир өзгөртүүлөр киргизди. Мисалга турган болсок, бул нерсеге мыйзамдын негизги түшүндүрмө беренелерине кошумча киргизилди. Мисалы үчүн проповедник, насаатчы деген нерсе кошулду. Бул деген жана айткандай эле чымчык сойсо касапчы сойсун дегендей, бул дин боюнча адистер, билими бар адамдар сүйлөсүн, элге жеткизсин. Көрүнгөн адам мисалы үчүн бир жума окуп алып же бир ай окуп алып дин боюнча сүйлөбөсүн дегенде динди таркатуу маселесинде, диний багыттар чечмелөө маселесинде ушундан келип атпайбы? Жана радикалдашуу, туура эмес багытка кетип калуунун себеби бул диний сабатсыздыктан. Ошо диний багыттарды туура эмес түшүнүп алгандыктан да. Ошону туура маалымат берсин деп бизде башка эмеге салыштырмалуу жакшы окумуштуу алымдарыбыз бар, диний алымдарыбыз окуп келген, 10 жыл, 15 жылда окуп келгендер. Бизде жанагы мамлекет тарабынан колдоо алган салттуу ислам деп коет. Матурidi акыдасын, Ханафи мазхабын жакшы түшүнгөн, ошону туура жеткизип бере ала турган алымдар аябай көп. Ошолор аркылуу дин таркалсын, жеткирилсин жарандарга деген максатта ошол насаатчы деген нерсе киргизилди. Экинчи, жанагындай кайрымдуулук фонддор көбөйүп кетти азыркы күндө, билесиздер. Кайрымдуулук фонд, бирок салгандары ошол диний объекттер салышат көбүнчөсү. Бул диний объекттерде ошо жарандардын талабы боюнча салып аткандар диний ишмердүүлүккө кирет. Уну дагы көзөмөлгө ала, контролдого ала деп, аларды дагы бир диний ишмердүүлүк кылууга белги болгондуктан аларды дагы бир каттоо маселеси каралды бүгүнкү күндө. Ошондой эле жанагы эме кээ бир чектөө, тыюулар, мисалы ала турган болсок, жанагы жеке тартипте сабактарды берүүгө, мисалы бир үйгө кирип алып, жери белгисиз да, эмне сабак берип атканын, кандай дин боюнча маалымат берип атканын белгисиз. Ошондой жеке тартипте үйлөрдө сабак берүүгө бир чек коюлуп атат. Сабак бериңге билимиң барбы? Мечиттерге, медреселерге ачык келип каттоону өтүп ал дагы ачык айкын сабагың бере бер. Бирок жашыгын түрдө аны барып элдин оюн бузуп, же ошол эле бизде мусулмандардын башында турган атайын мусулмандар, муфтият деген бар. Алардын баягындай буйруктарына, чечимдерине каршы чыгып, муфтият туура эмес деген багытка кетип калбаш үчүн, ачык айкын болуш үчүн аларды дагы бир каттоого алуу боюнча киргизилди. Диний уюмдар боюнча маселелер бар. Алар дагы бөлүнөт, баягындай каттоого алганда аябай көбөйүп кетти да. Аларды баягындай бир местный деп коет, бир аймактык, облустук, анан республикалык деңгээлге дагы бөлгөнгө аракет кылып атабыз. Жана айткандай эле китептерди алып келүү маселесинде бүгүнкү күндө баягындай жөнгө салынбагандай маселелер бар. Диний адабияттардын келип кетүү коркунучтары бар. Ар кандай радикалдык, деструктивдүү маселелердеги басмалар дагы көбөйүп кетти, бүгүн китеп чыгаргандар. Алар да көзөмөлгө алына элек. Аларды дагы биз ушул мыйзам аркылуу көзөмөлдөп контролго алып атабыз. Диний адабияттар боюнча, мисалы үчүн, жеке жаран болсо, өзү колдонуу үчүн бирден ар бир китептин бирден алып келгенге укугу бар. Эгер көп массалык түрдө алып келе турган болсо, бир гана диний уюм аркылуу алып келиш керек деген кээ бир өзгөртүүлөр. Бул кээ бирлеринен. Дагы бир өзгөртүүлөрдүн бирөөсү, бул жанагы бүгүнкү күндө аябай талкуу жаратып атат. Жеке жарандардын идентификацияласын, мындайча айтканда жекелигин аныктоо максатында чек коюлуу деп бетин жапкан деп атпайбы? Бул боюнча дагы жакшы түшүндүрүп кетели. Коомчулукта, ошо интернет тармакта көбүнчө талкуулап атышат, хижапка тыюу салынат экен депчи. Бул жерде, бул мыйзамда коомдо талкууланып, ысык талкууланып аткан хижап, дават деген сөз жок. Ачык белгилеп кетейин, бул жерде хижап тыюу салуу, дават тыюу салуу деген сөз жок бул жерде. Бул жерде жанагы жерде маселе бар. Жеке жаранын өздүгүн аныктоого мүмкүн болбогон деген нерсе бар. Бетин жаап алган деген сөз бар. Бул дегенде көбүрөөк ошол мусулман жамаатында көбүнчөсүндө аялдарга тиешелүү никап маселесин тыюу салат экен деп атат. Никап деген аялдарга тиешелүү болгондуктан бул мыйзам аялдарга эле тиешелүү эмес. Бул эркектерге да тиешелүү. Ким гана болбосун, эгер өздүгүн аныктоого мүмкүн болбогон бетин жаап алып турган болсо, себепсиз ал дагы. Бул жерге жазганбыз, эгер медициналык тармактан маска кийип жүрүүсү каралган болсо, ага уруксат берилет. Бирок жанагындай эч бир себептен эле ушул заманбап, мисалы үчүн электрондо окшотабыз азырчы. Электрондо окшотабыз, кылмыштуулук болуп атат. Мисалы үчүн Ички иштер министрлигине аябай эме беришти, өздүгүн аныктоого мүмкүн болгон учурларды. Ошондорду эске алып туруп, эгер өздүгүн мүмкүн болбосо, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде, ошол сот органдарда бизге кайрылышты. Сот учурунда беттин жаап алып, ким экенин аныктай албайбыз, чечсең чечпейт деген күндөр болгон да, айткан бизге кайрылуулар болду. Ошол максатта гана беттин жапканга мүмкүн болбогон ошого чек коюлду. Бул жерге хижап маселеси жок.
Экинчиси жанагы дагы бир талкуулардын бирөөсү дават маселеси. Даватка каршы чек коюу деген бул мыйзамда жок. Дават деген эмне? Бул ар бир диндин өзүнүн баалуулугу. Бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген бул баалуулук. Ал даваттын дагы бир нече методдору, ыкмалары болот, миңдеген. Бирөө жана айткандай эле интернет аркылуу таркатышы мүмкүн динин. Бирөөсү болсо китеп жазып таркатышы мүмкүн. Бирөө жакшы бир буюмдар жазып таркатышы мүмкүн. Ошонун бирөөсү үймө үй кыдыруу. Үймө үй кыдыруу дегенде үймө үй кыдыруу бул дагы жөндөн жөн келип чыккан жок. Ошол жарандардын кайрылуусу, тиешелүү мамлекет органдарынын өзүнүн иш тажрыйбасындагы берген билдирүүсүнүн негизинде үймө үй кыдырып динге тартууга бир чек коюу маселеси каралды. Себеби бул дагы бул жерде бар экен, коопсуздук маселеси, жарандардын, мисалы мен үйдө жок болуп калсам, бала чакама бирөө келип калса деп ушундайлар коркунучтар болду да. Ошонун кесепетинен бир гана диний уюмга таандык эмес бул. Жана айткандай эле биздин республика боюнча 4300 диний уюм болсо, баарына тиешелүү. Ошо үймө үй кыдырып, динге чакырып, мажбурлап китептерин таркатууга ушул чек коюлат. Китеп таркатуу боюнча азыркы мыйзамда деле бар. Бирок үймө үй кыдырып, өзүнүн билдирүү аркылуу динге чакырганга ушул чек коюлуп атат. Дагы бир жолу белгилеп кетейин, бул азыр кабыл алынып калган мыйзам эмес. Көбү ушундай болот да, кабыл алынып калгандай эле сезилип атат да, кээ биринечи. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, бул мыйзам долбоору. Мыйзам долбоору атайын ушул мыйзам долбоорун иштеп чыкканда да бир эле дин комиссиясы эмес, тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бар аякта, тиешелүү мамлекеттиктер бар, органдар бар. Себеби алардын да өзүнүн иш тажрыйбасындагы кээ бир баягы маселелерди эске алып, алар менен тажрыйбасын бөлүшүп, анан бир мыйзам долбоор иштелип чыкты. Чыккандан кийин дагы бул коомдук талкууга коюлуп, элдин пикир сунуштарын алууга биз ачык даярбыз. Жакшы, негизи жогоруда ушу өзгөртүүлөр боюнча маалымат ала алдык да. Негизи сиз эмнелерди айта аласыз ушул өзгөртүүлөр боюнча? Мисалы чындыгында акыркы учурда ушул хиджаб, никап маселеси социалдык тармактарда катуу талкууга алынып атат. Ошол эле учурда дават маселеси дагы көтөрүлүп атат, Негизи оң жана терс маселелер, жагдайлар ошол жанаша жүрөт. Бул жерде ошол коомго түшүндүрүү ишинде дагы, ошол мыйзамдагы ченемдерди иштеп чыгууда дагы конкреттүүлүк керек болуп атат да. Анан мисалы бир чети баягы оң жагы мындай: саясатчылар динди баягы саясий үгүт ишинде же саясий упай топтоо максатында динди колдонууга кандайдыр бир чектөө киргизилип атат. Бул жакшы көрүнүш. Мисалы, эгер кайсыл бир адамдын, жарандын диний баалуулуктары, ынанымдары мисалы шайлоочу үчүн маанилүү боло турган болсо, кандайдыр бир адамдык сапаттары, баалуулуктары, ал аны үгүтү жок эле мисалы таанышы мүмкүн. Анан атайлап мисалы диний риториканы күчөтүп, атайлап көрүнгөн киши азыр мисалы диний жамааттан көзүндө упай топтоо үчүн ошол диний түшүнүктөрдөн сөз кылып, андай нерсе бул дүйнө жүзүндө деле байкалып атат. Бул деген мисалы бул чын ыкластан эмес, саясий упай топтоо максатында жасалып атат. Ошого кандайдыр бир чектөө киргизилип жатканы бул туура. Бирок ошол эле мезгилде мисалы айрым ченемдер ошол кандай иштетилет? Мисалы депутаттар диний ишмердүүлүк менен алектене алышпайт деген ченем менен карай турган болсок, бул диний ишмердүүлүк деген кандай дегени конкреттүү түрдө аныкталышы керек да. Мисалы, ошол депутат, министр, президент ким болбосун, ал кайсыл бир чөйрөдө мисалы диний бир баалуулуктарын билдириши мүмкүн. Мисалы, бизде диний терминология салттуу эле сөздөрдө кабыл алынып калган. Мисалы, иман деген сөз, мисалы нур деген сөз да бул дагы араб тилинен жараткандын 99 ысымдарынын бири ан-нур деген. Мисалы, нур деген аталыштарда көп колдонулат. Мисалы, баланча нур, тикинче нур булак деп, мисалычы, ыйман деген сөз, ыклас деген сөз. Ушундай сөздөр бар да, мисалы, алар түбүндө алар диний түшүнүктөрдөн келип чыккан же диний баалуулуктар менен байланган. Бирок муну дин туткан дагы, тутпаган дагы кыргыз жараны бул сөздөрдү колдоно берет. Анан мисалы кимдир бирөө бул диний үгүт болуп калды деп бааланып калабы, же диний үгүт болгон жокпу, мына ушундай кандай чек арасы кандай болот, кантип аныкталат деген маселе бар. Же болбосо мисалы депутат, министр эгер Курман айт күнү, эми бул деген диний эреже, бирок ошол эле мезгилде бул
улуттук деле салтка айланып калган да, курман айтты майрамдоо, курмандык чалуу мисалы. Анан курмандык чалганын мисалы элге кандайдыр бир жеткирсе маалымат аркылуу бул деген диний үгүт болуп калбайбы же болуп калабы деген ушундай түшүнүксүз моменттер бар да, ошол жагын ошондуктан бул жерде конкреттүүлүк керек. Эгер депутаттар мисалы кадимкидей диний үгүттөөчүгө айланып кетүүгө, мечиттерге барып диний үгүт жүргүзүүгө, мисалы хутбаларды окууга тыюу салынса, ал түшүнүктүү нерсе, албетте ошондой болуш керек. Анан мисалы үгүт иштеринде азыркы заманда үгүттөөнүн ыкмалары да өзгөрүүдө, чындыгында. Бул деген атайылап эмес, бул өзүнөн өзү заман өзгөрүүдө. Азыр үймө үй кыдырып, мисалы динге чакыруу актуалдуулугун жоготту деп моюнга алыш керек. Бул деген эффективдүүлүгүн да жоготту. Ошол эле мезгилде мисалы сырткы келбетин бир диний бир талапка ылайык атайын келтирип, анан уурулук кылгандар, кылмыш кылгандар деле көрүп атпайбызбы, көп болуп атат. Ошондуктан бул үймө үй кыдырууга, мисалы үймө үй кыдыруу же адамдын жүзүн толук жабуудан мисалы диний чөйрө же жамаат баш тартып ушундай консенсуска бара алат деп мен ойлойм. Бирок мындай консенсуска барыш үчүн мамлекет мисалы жоолукту, хиджабты кийүү эркиндигин абдан толук кепилдеш керек. Мисалы ошол мамлекеттик комиссиядагы башка жетекчилер дагы мектеп, университет, мамлекеттик органдар кайсыл жерде болбосун, же депутаттар болобу, мисалы хиджаб кийүүгө, жоолук кийүүгө толук эркиндиги болуш керек. Мына ушундай эркиндикти себеби бүгүн көбүнчө мисалы диний чөйрө алар ошол жоолукка барып отуруп, жоолукка дагы тиби кирип калат дегенден чочуланып атышат да. Эгерде ошол жоолукка чектөө эч качан киргизилбейт деп ушунун кепилдигин бекемделсе, убадаланса, жазылса, анда мисалы мектептерде мындан ары эч качан окуучу кыздардын жоолугу чечтирилбейт, администрациялар алардын эркиндигин кепилдейт, сактайт деген кепилдиктер берилсе, анда адам жүзүн жаба турган кийимден мисалы бул диний чөйрөнүн бир аз гана бөлүгү никап кийет да. Биз никап мындай жалпы массалык кийиле турган кийимге айланган жок, айланбайт дагы биздин коомдо, биздин маданиятта. Бирок ошондон мисалы диний жамаат баш тартышы мүмкүн деп ойлойм. Консенсуска барыш керек мамлекет менен. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет жоолуктун кепилдигин аябай бекемдеп бериш керек да. Анан мисалы үгүттөө иштеринде чындыгында мисалы мечиттерде болобу же башка жайлар, диний жайларда болобу, мисалы үгүттөө ишин эми баарына түшүнүктүү, адискөй, билими бар, баягы насаатчы жүргүзүш керек, диний үгүттөөчү жүргүзүш керек. Аны көрүнгөн киши келип алып, мисалы диний үгүттөө жасай албайт да, мындай мусулман жамаатына же кайсыл бир диний жамаатка, башка бир диний жамаатка болсун. Мисалы бир диндин өкүлү келип башка диндин өкүлүнө диний үгүт насаат жүргүзө албайт да. Ошондо бул чектөө мисалы адам укуктарын чектөө болуп эсептелинбейт. Себеби ар бир диний чөйрөдө ошол өздөрүнөн чыккан насаатчы гана үгүт жүргүзө алат. Бирок мисалы терс жагы мындай болуп атат, түшүнүксүз жагы мындай болуп атат. Эгер мисалы бүгүн дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда, Борбордук Азия өлкөлөрүндө биз жана Советтер Союзу учурунда атеисттик доордо диний ынанымын эч ким билдире алган эмес да. Биздин көп окуяларыбыз бар. Чоң ата, чоң энелерибиз жашыруун, мисалы кээ бир сүрөлөрдү окуган, Куран окуган, бата кылган, жашыруун кылышкан. Анан бүгүн эркиндик, диний эркиндик киргизилгенден кийин, мисалы көп адамдар, анын ичинде катардагы жарандар, башка адистер, илимпоздор, артисттер, спортчулар баардыгы диний ынанымын менен бөлүшкүсү келет да. Бул деген сөз эркиндигинин маселеси да. Мисалы подкасттар дүйнө жүзүндө, Борбордук Азияда дагы, Орусияда дагы подкасттар белгилүү азыр. Подкасттарда мисалы ар кимибизди чакырып биздин диний билимибиз болбошу мүмкүн.
жогорку диний билимибиз жок. Мисалы, бирөө сантехник, бирөө укукчу, бирөө доктор болушу мүмкүн, бирок кантип ал динге келгенин, динден кандай баалуулук тапканын, ушундай бир позитивдүү, жакшы нерселерди айтып беришет да. Ага кызыккан адамдар аны угат, мисалычы, жөн эле угат, деп. Бирөө мисалы мен динге эч мындай кабыл албайм, диний баалуулукту карманбайм деши мүмкүн, ал да башка бирөөгө кызыктуу болушу мүмкүн да. Мисалы, бирөө диний баалуулуктар карманганын, бирөө карманбаганын жөн эле пикир бөлүшүшү мүмкүн. Түз эфирге чыгып алып айтышы мүмкүн да, мисалы. Мына ушундай учурда бул диний баягы каттоодон өтпөгөн адам, диний билими жок адам диний үгүт кылып атат деп жоопкерчиликке, айыппулга жыгылышы мүмкүн. Мисалы, көрдүңүзбү? Мында ушул жагын мамлекеттик комиссия карап чыгыш керек этияттык менен. Себеби бул сөз эркиндигин чектөө болуп калат. Подкасттарда, мындай көрсөтүүлөрдө эч кандай терс мындай жагдай түзүлгөн эмес, нааразычылык деле болгон эмес коомчулукта. Мындай бир жаман бир көрүнүшкө алып келе турган андай жагдай деле боло элек. Ошондуктан ал жерде коркунуч жок. Ошондуктан баягы диний үгүт иштеринде, мисалы, катардагы жарандар ошол мурунку илгерки доордогудай дин тууралуу сүйлөөдөн кооптонуп, коркуп кала тургандай даражага жетип калбаш керек. Анда биз эркиндигибиз, адам укугубуз, дин тутуу эркиндигибиз толугу менен жоюлгандай болуп калат да. Ооба, мисалы, катардагы жаран мечитке барып алып, мисалы, насаат айтып, жалпы жамаатка же ушундай бир атайыл бир мындай насаат ишин жүргүзө албасын. Жүргүзө албайт да, эч ким киргизбейт да, мисалы. Адам өз деле андайга барбайт болуш керек, бирок ошондой чектөө боло берсин. Бирок катардагы жаран ошол өзүнүн, мисалы, президенттер дагы, мамлекет жетекчилерибиз дагы мечит салынып жатканда капсула салып атышат. Ошол ачылышында, мисалы, же капсула салышында кандайдыр бир динге байланган сөздөр айтылып атат, мисалычы. Мисалы, ушунда анда тыйылып калышы керекпи? Жок, анды тыйганын кереги жок. Мына ушундай маселелер бар. Мисалы, буну мыйзамдагы жаңы ченемдерди, чектөөлөрдү жүзөгө ашырууда алынын чек арасы кандай болуп калат? Мисалы, кимдир бирөө чектелип калышы мүмкүн. Кимдир бирөөгө ал айтып коет, эч нерсе жоопкерчилик болбой калат. Болуп калышы мүмкүн да. Анан ошондой эле нерсе, мисалы, диний чөйрөнү ошол мыйзамдын негизинде бир келишимге, консенсуска алып келүүнүн, түшүндүрүүнүн баардыгы мындай чын ыклас менен мыйзамды кабыл алыш керек да. Ошол мыйзамды сактоого, мыйзам менен жашоого баардыгы чын ыкласы менен келиш керек. Ушундай келишүү үчүн жогоруда айткандай базалык эркиндиктер, укуктар, ошол дин тутуу эркиндиги толук кепилдениш керек. Ошол эле мезгилде динге, диний, мисалы, коомго каршы азыр, мисалы, исламофобиялык, деструктивдүү пикирлер, чакырыктар аябай көп. Мисалы, социалдык медиада да, коом ичинде дагы араб кул деген кастык тили көп колдонулат, кастык сөздөр колдонулат. Мен билгенден ушул жаңы долбоордо диний негизде дискриминация үчүн дагы жоопкерчилик каралган. Мисалы, ушундай учурда дискриминация бир тарапка гана иштеп калбаш керек да. Мисалы, диний чөйрөнү кемсинткен сөздөр үчүн да кандайдыр бир жоопкерчилик тартылыш керек. Негизи ушул подкасттар боюнча айтылып өтпөдүбү? Чындыгында эле ушул жерде бул сөз эрки, бул жерде мындай сөз эрки чектөө болуп калбайбы деген суроо жаралып атат да. Ушул боюнча комментарий берип өтсөңүз. Ержан мырза жакшы айтып түшүндүрүп өз пикирин билдирип кетти. Бирок көп маселелерде багы мамлекет тарабынан жанагы маселелерди айтты, алардын жообу деле бар. Жооп берсек деле болот. Бул жерде жана айткандай эле жана насаатчы проповедник кылып каттоону өтсүн дегендин негизги максаты бул бүгүнкү күндө расмий диний кызматта эмес, интернет тармагынан чыгып, өзүнчө баягы жылдыз болуп, же кээ бирөө мисалы үчүн өзүнчө группа топо жамаат кылып ачып алгандарга көбүнчө ошолор багытталган да. Аларды негизги баягы Кыргызстандагы жамааттардын башын бириктирүү, бөлүнбө, ар ким өзүнчө топто өзүнчө бир кылып албасын деген максатта баягы дин комиссиясына келип каттоону өтүшөт дагы. Ошол мусулман дин башкармалыгынан макулдугу менен келет дагы, алар макулдашуусу менен бизге келип каттоону өтүп ишмердүүлүгүн кыла берет. Аларга ушундай тартип эле. Алардын дагы жанагындай каттоо маселеси дагы жеңилдетилген. Келет, макулдашкан келет, диний диплом көрсөтөт, баягындай өзүнүн ишмердүүлүгүн кыла берет. Ал эми жанагындай биз баягы бир нерсени чыгарбайлы, Кыргыз Республикасы светтик мамлекет да. Светтик деген сөздү дагы ар ким ар кандай талкуулап жүрөт. Чынында
дүйнөсүндө да көптөгөн өзүнүн аныктамалары бар. Бирок Кыргызстандагы негизги светтик деген түшүндүрмөсү жалпак сөз менен айтканда дин мамлекеттик башка бир аралашпайт. Бирок дин тутуу эркиндиги толук камсыздалган. Бул биздин баш мыйзамыбызда дагы диндик эркиндиги боюнча толук камсыздалган. Жана жакшы айтып кетти, бул жоолуктун аркасынан, никаптын аркасынан жоолукка тыюу салынып калбайт деп. Мектеп окуучулары боюнча бүгүнкү күндө да суроо жыл башында, окуу жылы башынан көтөрүлүп келет. Мектеп окуучуларынын жоолук салуусу боюнча бул чечилген маселе. Муну көтөрүштүн зарылчылыгы жок. Билим берүү министрлиги кечээ айтты, баягы интернет тармачып кетпедиби? Мынчасын жоолугун чечтирдик дегенчи. Ооба. Мыйзам боюнча, баш мыйзам боюнча дагы юристimiz айткандай эле, адам динине жараша дискриминация кылганга уруксат берилбейт мыйзам боюнча. Билим берүү мыйзамы боюнча адам динине карата баягындай басмырлоо аркылуу билимине тоскоол болуп калбаш керек деген дагы беренелери бар. Кийин кайсы мектептин жоолугуна жараша окутпай, киргизбей кое турган болсо, жоопкерчилик каралат ал боюнча. Бир гана жоолугу ак болуш керек. Биягы жанагындай мектеп формасына окшошпош керек. Айталы дегени ал жерге барып хижап, кызыл түс, кара түс кийип барбаш керек деген маселе. Мектеп кыздардын жоолук салуусу чечим чыккан. Бул эч кандай талаш тартыш жок. Экинчи сүйлөө маселеси боюнча эми бул жерде көп жана айткандай эле саясатчылар өздөрүнө саясий упоо топтоо максатында, ушул эске алыш керек, саясий упай топтоо максатында дини риториканы колдоп, дини балыктарды мына мен келсем, бийликке келсем, силерге эме салып берем, колдойм, коштойм, тиндей кылам деген сөздөр маселе ошондо да. Жана айтканда светтилик принципти бекемдөө максатында ушул дини эмени аралаштырбасын деген бир чек коюлуп атат. Эгер как мындай жаран катары өзүнүн оюн пикирин билдиргенге жана айткандай эле бизде сөз Кыргызстанда эле маданият болуп калганда элибиз, жерибизди Кудайым, мамлекетибизди Кудайым сактасын, Кудайым бизге берекесин берсин деген сөздөр эми мазмунун карасаң дини Кудай деп аралаштырып атабыз. Бирок биздин маданиятыбызда нерсе ал жерде эч бир динге үгүт насаат жок. Бул нерсе ал жана дини риториканы колдонуу менен эсептелинбейт. Бирок жанагындай айткандай дини балыктарды, Куранды аралаштырып, Библияны алмаштырып, башка бир дини балыкты алмаштырып, жагаларга үгүттөө маселеси болсо, ошого чек коюлат. Жарандар подкасты болот чынында. Эми бүгүнкү күндө жанагындай интернет тармагында дагы көйүп кетти. Жанагындай бир медиаларды ачып алышып, эми көбүнчө баягы анда-санда дини маселе чыгарып койгон сөз жок, маселе жок. Бирок ар дайым үгүт насаат менен чыгарып, ар бир дини алымдарды чыгарып, ал жер ой пикирин билдирип, эметип аткандарга ошолор дагы ушул мыйзам боюнча баягындай эгер дини ишмөрлүк кылгысы келсе, дин жайылткысы келген болсо, акырын эсептик каттоону өтүп, расмийлешип алып кыла берсин, маселе жок. Бирок Эржан мырза айтмакчы, эгер жеке жаран катары өзүнүн ой пикирин билдиргенге эми ал чек жок. Ал дегендик не деген бир динге үгүттөгөн жок да. Ал өзүнө таасирленген үчүн сөзсүз дини билими болуш керек. Дини, эгер дини ишмердүүлүк дегенден өзү бул мыйзамдын аныктамасы бар. Ал эмнеге кирет дегендер. Дини жайылтуу, дини таалим тарбия, мешит медреселерди куруу, дини адабияттарды басып чыгуу, таркатуу, алып келүү, ушул атайын аныктама бар да. Ошого түшпөсө, ал дини ишмөрлүк болуп эсептелинбейт. Эгер ошол жерге түшсө, чыгып алып, өзүнүн баягындай окуясын таасирленген айтып, аягында мына ушуга келгиле, ошол динге чакырып, ушундай кыла турган болсо, ошол маселе ошондо болот да. Жөн эле таасирленип, мен ушундай ойлойм, мен оюм пикирим ушундай деген болсо, эч кандай эме жок. Жакшы, Эржан мырза, негизи учурда ушул талкуу болуп жаткан мектептеги хижап маселеси болуп атат да. Чындыгында өткөндө социалдык тармактарда 119 окуучунун хижабын чечтик деген маалымат чыкты, бирок Билим берүү министрлиги бул маалыматты жокко чыгарды да. Бул маселени, бул талаш тартышты кантип чечиш керек? Эми жогоруда айтылгандай, негизи мектеп окуучуларынын жоолук хижап кийүүсү бул бир канча жыл мурун 18-жылы эле мисалы Билим берүү министрлиги ага чейин дагы бирок 18-жылы мына мен жеке мен кайрылгам министрге кайрылуу жолдоп, анын негизинде министрлик ошол хижап кийүү эркиндигин жарыя кылганда, бул деген конституциялык укуктарга кирет. Билим берүү жөнүндөгү дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамында диндин негизинде эч кимди басмырлоо мүмкүн эмес. Бул конституцияда да белгиленген. Эми ошол тыюу киргизилбеш керек деп билдирүү кылган. Андан кийин министрликте ошол дискриминацияга каршы атайын бир документтер кабыл алынган. Бирок бул кейстер негизинен бул окуялар баягы жеке адамдын бир индивидуалдуу бир
учурлар болуп атат да. Мисалы кайсыл бир мектепте кайсыл бир мугалимдин өзүнүн жеке терс мамилеси же кайсыл бир мектеп директорунун жеке терс мамилесинен улам ушундай бир маселе чыгып калат, интернетке чыгып калат. Анан бул мисалы диний чөйрө буну аябай сезимтал кабыл алат. Анан тилекке каршы ошого дагы отко май куйгандай болуп, айрым деструктивдүү маанайдагы жарандар, анын ичинде фейктер дагы ошол туура кылат, тыйыш керек, чечиш керек, жулуш керек, араб кулдар, ата бабалар андай кийинген эмес деп ушундай туура эмес сөздөрдү башташат да. Мына ушунун баары мындан тышкары ошол кошуна мисалы Казакстан өлкөсүндө анда дагы ошол диний чөйрөнү жөнгө салуу боюнча жаңы ченемдер киргизилип, бирок аларда мисалы сентябрдан баштап жоолук кийген кыздарды мектепке киргизбей коюшту. Никап гана эмес, жоолук менен да мектепке киргизбей коюшту. Анан көп активисттер, жарандык активисттер, укук коргоочулар сотко берип, сотту жеңген күндө дагы, соттун чечимимен келгенде дагы мектептерге киргизбей койгон учурлар бар. Анан айрымдар мисалы көп күрөшкөн адамдардын кыздарын киргизип, башкаларын башка жүздөгөн кыздарды мисалы мектепке барбай калышты. Ана ушундай жагдай түзүлгөн учурлар болот. Кээ бир мугалимдер айтат, мисалы жоолук кийсең мектепке келбе, медресеге барып оку дейт. Мисалы тескерисинче кыздарды мектепте кармап калып, билим берип окутуш керек да, аларды мектептен кубалабай. Бул деген ушундай иш, бул мамлекеттик коопсуздук үчүн дагы, мамлекеттин келечеги үчүн абдан деструктивдүү, зыяндуу иш. Мына ушунун үстүнөн мамлекет көбүрөөк иш алып барып, себеби биздин коом ошо кошуна өлкөдөгү көрүнүштү көрүп, анан биздеги баягы деструктивдүү топтордун чакырыктарын көрүп, анан ошондон кооптонуп атат да. Ошондуктан мамлекетке кеңеш, ошол мамлекеттик комиссия кеңеш ушундай, ошол жоолук, хиджаб жана башка диний базалык эркиндиктер боюнча кепилдиктерди бекемдеш керек. Аларды улам айтыш керек. Мунун үстүнө аябай дыккат, этият иш алып барыш керек. Ал эми жалпы баягы диний чөйрөнү жөнгө салууда бул коомдагы ошол мамлекеттин бир ниети, жакшы ниетке негизделген максаттарын колдоого барыш керек да. Жалпысынан бул дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын кандай долбоору болбосун, бул деген ошол мамлекет менен диний чөйрөнүн мамилесин жакындатыш керек. Ошол эле мезгилде диний чөйрөдө сапаттын өсүшүн шартташ керек. Мисалы ошол жогоруда айтылгандай заман өзгөрүп атат, мисалы диний үгүт иштери да өзгөрүп атат автоматтык түрдө. 1-2 жылда баардыгы интернетке, ютубка кирип кетти. Эми ошол заман өзгөргөнгө жараша сапат өсүш керек да. Сапат өсүш. Акыркы суроомду узатайын, экөөбүздөргө тең ошол менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Дин тутуу эркиндиги менен экстремизмдин ортосундагы чекти негизи кантип аныкташ керек? Албетте бизде мыйзам боюнча айтып атабыз, бул мыйзам адамдардын дин тутуу эркиндигине камсыздаганга негизи багытталган депчи. Бирок ошол убакта бир дин тутуу эркиндигине дагы чек коюуга мамлекет тарабынан кээде зарыл болот. Ал кайсы учур дегенде эле жанагы эгер жарандардын мамлекеттин коопсуздук маселеси көтөрүлгөн маселедеги учурда дин тутууга дагы чек койгонго болот. Мындайча айтканда канана диний максат, диний эмени жамын алып, баалуулуктарды өзүнүн деструктивдүү жанагындай экстремисттик бир ойлорун ишке ашыргысы келген учурда мамлекет дароо кирип барып өзүнүн баягындай тиешелүү чараларын көрөт. Жана айткандай эле бүгүнкү күндө мына жакын арада чыгарды башкы прокуратура, бүгүнкү күндө соттун чечимине чыккан атайын тиешелүү 20-га жакын уюмдар бар. Алар соттун чечими чыккан. Алар баягындай кайсыл учурда атайын тиешелүү чечимдер кабыл алынган, эмне үчүн тыюу салгандыгы боюнча. Эң негизгиси ошол жарандар ошол экстремисттик туура эмес маалыматтар алыс болуш керек. Биздин могу мыйзамдар келтирип атканыбыз ачык айкындуулукка, мыйзамдаштырууга багытталып аткан кээ бир беренелердин ушу мыйзамдагы долбоорлордун келип чыгуусу дагы ошол экстремисттик радикалдык идеологияларды алдын алуу максатына багытталган. Жакшы. Эржан мырза, сиздин пикириңиз? Дин тутуу эркиндиги менен экстремизмдин чек арасы бул ошол адам укуктарынын концепциясына, бизде конституцияда белгиленген адам укуктары жана эркиндиктеринин түшүнүгүнө байланган.
Бул мисалы адам укуктары жана эркиндиктери чектелиши мүмкүн. Кайсыл учурда бул деген улуттук коопсуздук, коомдун саламаттыгы, башкалардын укуктары жана эркиндиктерин сактоо максатында башка адамдардын укуктары чектелиши мүмкүн. Бирок адам укуктарын чектөө дайыма өлчөмдөш болуш керек, негиздемеси күчтүү болуш керек. Мисалы кандай бизде мисалы кээде баягы дүйнөлүк бир тажрыйбаны алып, кайсыл бир өлкөдөгү болгон кооптуу маселелерден улам биз алар сыяктуу чектөөлөрдү киргизбешибиз керек. Мисалы бизде эгер андай кооптуу жагдай жок болсо, бирок биздеги бар болгон кооптуу жагдайдын үстүнөн биз иштешибиз керек да. Ошондуктан өлчөмдөш принциби ошондо сакталат. Эч качан баягы чектөө аша чаап кетпеш керек. Себеби чектөө эгер аша чаап кеткен учурда адам укугу кемсинтилген учурда, эгер адамдар өздөрүнүн баягы кадыр баркы ар намысы басмырланганын сезишсе, анда алар радикалдашат. Себеби адам дайыма мына Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчиси дагы айткан сөзү бар. Адам укугун кемсинтүү радикалдашууга алып келет. Бул радикалдашууну болтурбоо үчүн адам укуктарын кемсинтүүгө барбаш керек. Тескерисинче адам укугун мисалы ар бир адам эгер сиздин ар намысыңыз басмырланса, сиз мындай бир чечкиндүү, бир өч алууну ойлонушуңуз мүмкүн да. Же таарыныч болот, психологиялык жактан жабыркайсыз. Сиз радикалдуу адамга айланасыз, мисалычы. Ошондуктан бул жерде өтө этият, дыккаттык, зергердик менен ченемдерди иштеп чыгыш керек. Биздин Кыргызстандагы реалдуулукту эске алыш керек. Дүйнөнүн башка бир бурчунда кандай коркунуч бар болуп атканын аны эске алыш керек, бирок аны алып келип эле биздин үстүбүзгө кийгизип койгон деле болбойт. Мисалы бизде Кыргызстан биздин Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн кененирээк эркиндиктери, кененирээк адам укуктары менен белгилүү болгон ошол позициясынан чегинбеш керек. Ошондуктан диний чөйрөнү бир чети жөнгө салуу деле зарыл, бирок ошол эле мезгилде баягы эркиндикти да сактоонун кепилдиктерин бекемдеш керек. Жакшы, ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эфирибизге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.